Kapatsı. Kiyinki, bu tartımda kiyinki bölgesi silo gazeline. Ne? Malbaza keng zanlı. Assalamu alaikum. Pakistan aile politikası bunları ben malumat çalıştım. Canavarlardan alınan azıkları identifikasyonu boyunca okul nizamı tutan. Şu nizamı atlanma maksatında 27 yanların da ekimci büyükçülüğü sistemi çıkan toplanıyor. Hayır, minister kaybetmiyor. Şu boyunca canavarları identifikasyonu boyunca mal pazarlarında identifikasyon ettiren malları 8 bölüm boyunca toplam çıkanlar boyunca. O yüzden ayıp oynuyorum öte pazar толыққан işte o pazarda alır hakkında malımızlar spravka menен жылқыларды çip bastırıp uygulasına bir kat arttırıp ошол апаргандар ошол ал жок болсо пазарда 8 бөлө талап болса ветеринар санитардык талап ушундай бул низамды аткаруу максатында биз экономика Евразия экономика биримдикке мүчөбүз ошол мүчөгө киргенден кийин ошол жерде эреже талап ушундай ошол малдар идентификациялап өтүп ветеринар көзөмөлдү туруш керек. Аны мал базары иштейт. Малыңыздарды алып бара бериңиздер. Эртеңден баштап базардын оозунан жолдо текшерүү жүргүзүлөт. Ошол чип барбы, биргазы барбы, ветеринар бөлүмү барбы, ошону алып ошол боюнча базарыңыздар. Ошону айтып койгонум эле. Ошону туура түшүнүп, туура алып эртеңден малдарды алып барып ал жерде кирбейсиң, сен туруп бияк ошондой сатып болбосун деп айтып койгонум эле. Рахмат. Бұл қазір айтып бойынша жана бирка, ана чип жана жылқыларга. Ошо боюнча да. Ошо боюнча да. Алмастар боюнча, бурук боюнча. Сизин боюнча. Бурук боюнча. Алмастар. Айылынын тургундары мен Карабаланын аграр бөлүмү башкармалыгына убактылуу жетекчи болуп келдим. Анан сиздерге маалымат ретинде айтып коеюн дедим. Жанагы губернатор айтып кетти. Россия Өзбекстандан мамлекеттин эзебинен 4,5% менен уруктар келет, 4,5% менен элге берилет. Ал Айбанк аркылуу. Уруктар келип түшүп атат, Карабалда материал. Анан экинчиси дотацияга уруп келчү эмес беле. 30%-ын өкмөт төлөп, 70%-ын дыйкан берет. Азыр ошол уруктар келди. Бааларын айтып коеюн. Жаздык буудай 50 та сотку 50 сом 20 тыйын бул тиги жалпы базада анан дотация 70%-ын эсептегенде дыйкандарга 36 сом 54 тыйын анан биринчи 50 та деген жакшы сотко урукта, анан биринчи репродукциядагы урук 47 сом, дотациянын деңгели менен эсептегенде 38 сом 90 тыйын. Бул жанагы 70%-ын акчага төлөйсүздөр, калган 30%-ын өкмөт төлөп берет да. Анан ушул нерселер боюнча документтерди дайындап, урук ала турган болсоңуздар, Айыл шаруа департаментине кайрылып алсаңыздар, башкармалыгына. Ошол жерден документ бедек бар. Картошка деп. Биз келгенде өзүнчө маалымат беребиз. Анан дагы мамлекет 1 миллиард сом минералдык жер иштерге бөлгөн, өткөн коллега барып келген, ошону айтылды. Ал азыр Өзбекстан мамлекети менен сүйлөшүүлөр жүрүп атат. Эгер минералдык жер келип кала турган болсо, андан дагы акча бар. Ошол
Özbekistan'ın Cesem çıkarılan zavodundan kança sondan alsam, memleket eşlikte üstüne akça koşuyor, o çok bağlamaya satak istiyor. Memleket жылқыларды чипирование боюнча айтып койсок, бүгүнкү күндө 250 сом эмес 170 сомго түштү. Ошону эске алып коюңуздар. Сиздер дагы мурунку баа менен сала бербей түшүнүңүздөр. Токтоп чыкканда. Туурабы? 170 сом, 250 сом. И быйылкы жылы Кудай буйрса, Мореке мал базар Кара Бурадагы. Арка аэропорт жака көчүрүлөт. Муниципалдык базар болот. Акчасы каралды. Assalomu alaykum, hurmatli Bakan ayol turg'unlari. Baringizlarga jag'imli ma'no qilaymiz. O'tgan yilga bарлык aylanma boshchiligida облус аймагындагы болуп аткан барлык иштер жөнүндө маалымат алдык. Ардактуу бөлүктөн ардак грамота тапшыруу боюнча. Мамлекеттик камсыздандыруу уюму бул жакта эки департаментте маалымат берет. Биз дагы бир аз жарыя катары айтып коелу, урматтуу Бакан айылынын тургундары. Мамлекеттик камсыздандыруу уюмунун Бакан айылында адис болуп эмгектенип, сиздер дагы ушул туура түшүнүү менен келип, үйлөрдү, турак жайларды камсыздандыруудан өткүзүп койсоңуздар. Себеп дегенде Кара Бура районунда башка айылдарда бул жакшы көрсөтүш болуп атат. Билем Бакан айылынын тургундары да ушул түшүнүү менен кабыл алып, үйлөрдү, турак жайларды камсыздандыруудан өткөрүүгө чакырат. Былтыркы жыл мезгилинен ушул мектептерде иштеген, бала бакчаларда иштеген эжекелер ошо камсыздандыруудан өткүзгөн. Мына ошонун негизинде мамлекеттик камсыздандыруу уюму тарабынан ырайчылык кат келген экен, окуп коелу. 2021 жылдын жыйынтыгы менен турак жайды өрттөн жана табигый кырсыктардан милдеттүү камсыздандырууну жүзөгө ашырууга кошкон салымы үчүн Кара Бура районунун Бакан айыл өкмөтүнүн башчысы Абылгазиев Мирлан Молдалиевичке ырайчылык кат. Талас филиал директору Турсункулова. Нур балдар бакчасынын тарбиячысы Бапиева Гулия Анаркуловна жаш жеткинчек бөбөктөргө тарбия берүүгө кошкон зор салым үчүн жана коомдук иштерге активдүү катышып, өз ишин эң мыкты аткара билип, талыкпаган ак этимдеги үчүн Бакан айыл өкмөтүнүн Бакан айылдык кеңешинин ардак грамотасы менен сыйналат. Кол чаап коштоп турат. Ушундай ардак грамотаны National Синтеграция орто мектебинин кенже кызматкери Шабралиева Нурия Ахматалиевна сыйналат. Ушундай эле ардак грамота менен Жапар Чоколбаев атындагы балдар бакчасынын тарбиячысы Кененбаева Сияга Бердуловна сыйналат. Билбесени баса белгилеп айтып коюшубуз керек. Москвада эмгектенген айыл артылуудары Москвада өткөн бир нече футболдук чемпионаттарда жеңүүчү болушкан Бакыяндын атын алыска таанытууна ошол эл азаматтарыбыз үчүн ардак грамоталарды окуп коелу. Ардак грамота Москвада эмгектенип жүргөн Бакан айылынын тургуну Өмүрбек уулу Станбек Москвада кыргызстандыктар арасында футбол боюнча өткөн турнирде чабуучулук милдетин өзгөчө мыкты аткарып, биринчи орунду багындырууга кошкон эбегейси зор салым үчүн Бакан айыл өкмөтүнүн Бакан айылдык кеңешинин ардак грамотасы менен сыйналат. Бул жерде Станбектин жакындары болсо кеп койгонсо ардак грамота. Ушундай эле ардак грамота менен Искендер уулу Бекжан сыйналат. Ушул айтып аткан ардак грамота ээлеринин жакындары болсо чыгып койгонсуздар. Анварбек уулу Акай сыйналат ушундай эле ардак грамота менен. Көп Жашар уулу Жайлил сыйналат.
Абжалбек уулу Дастан. Төлөгөлов Фархат Синат. Ушундай арбатран айтамын. Абдумомун уулу Канай Синат. Пакай келебиз. Нарбек уулу Акылбек Синат. Анарбек уулу Жомарт. Абдыразаков Нурадин. Ибраим уулу Рустам. Ушундай эле биз ошол Москвада эмгектенип жүргөн балдардын өсүп өнүгүүсүнө форма жааттан ошол кеткен чыгымдарга жардам берген бул жакта акелерибиз бар экен, айыл өкмөтүнүн атынан ыраазычылык каттап шоолукта дедиңиздер. Москвада эмгектенип жүргөн Бакыян айылынын тургуну Садыралиев Нурбек Москвада кыргызстандыктар арасында болуп өткөн футболдук турнирде биринчи орунду багындырган уулдарыбызды жакындан колдоп, демеушүлүк көрсөтүү менен спорт тармагына кошкон зор салымыңыз үчүн Бакыян элинин жана айыл өкмөтүнүн атынан терең ыраазычылык билдиребиз. Садыралиев Андан тышкары бул жерде Султанбаев Бактыбек экен, ушундай ыраазычылык кат менен. Султанбаев Бактыбек экен. Андан тышкары Исмаилов Тимур акебиз ушундай ыраазычылык каттапчылар. Исмаилов Тимур. Асанов Каныбек. Каныбек жакындарыбызга бир талкуулообуз бар. Ушундай ыраазычылык кат менен Сыдыков Жамболот акебиз жыйналат. Bundan çıkarı ошол айылдагы эң өзгөчө наамдардын бири Ардактуу Атуу наамы жөнүндө токтом. Бакыян айылдык кеңештин 5-чакырымынын кезексиз 22-сессиясынын токтому 4-февраль 2022-жыл Ардактуу Атуу наамдарын ыйгаруу жөнүндө. Бакыян айыл өкмөтүнүн социалдык экономикалык өнүгүүсүнө кошкон жетишкендиктери өзгөчө эмгеги менен таанымал болгон төмөндөгү атууларга Бакыян айыл өкмөтүнүн сыйлоосунун жогорку түрү болуп эсептелген Бакыян айыл өкмөтүнүн Ардактуу Атуулуу наамы ыйгарысы Ажибеков Баратбай акебиз ыйгарат. Ушундай эле Ардактуу Атуу наамы менен Камчыбулак айылынын башчысы Карахмет уулу Маметке. Kutlu olsun. Kadar almasın. Kadar almasın. Kadar almasın. Tamam. Mehmet Gebel'in koyduğumuz işte. At koy koyduğumuz. Gracias.